Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Yılı can saktaydık, 50 gün bolup, oşunda bundan narı gözlep kaçıp, doğadan kırılgan var o biliriz. İman saktayım der, din saktayım der, adamlar canı saktayım der, bir uçtal kanға bazarı satmak için dağı biliriz. Oşondan 100 yıl ötüp 17. yıl, hazır 16. yıl, 17. yıl, 100 yıldan keyin andan beri kaçıp dağı çambağabız dep gelip janagı intip ballarыбыз dagы ölüp atkan görüp atabыз. Bирок ал убакыт adamlar canı ölüp atkan bolsa azыр дух ölüp, adamların işeniş ölüp, balların ata-enesine olgan işenim ölüp, ata-balanın ortasındagı mamile ölüp, kıynalып турган убакыт чындыгында. Азыркы болгон нерсе bir жазуучунун мамлекеттик bir заказы менен болуп жазылган bir пьеса же башка bir нерсе эмес. Булардын бардыгы жашоодогу чындык. Булардын бардыгы биз күн сайын болуп аткан, биз аралашып аткан жашоо. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз балдарыбызды унутпасак, жүрүүнө жетинде балким алардын курсагы ток, балким алардын кийими бүтүн. Билесизби? Балдар үйүндө ата-энеси бар, баладан дагы жакшыраак карашат. 3 мал тамак берет, кийим кечеги бүтүн, мектепке барып келет, үй жылуу. Бирок ата-эненин мээрими жок ал жерде. Ошон үчүн келгиле балдарыбызды убакыт бөлүп, ошолорду Кудай Таала тарап турган бизден аманат өз элине берүүгө аракет кылып бардыгыбыз. Аллах разы болсун баарыбыздардан. Сиздерди көп күттүрүп койдук. Балким өз убагында абалыңарды сурап келе алган жокпуз. Бирок эсиңерден чыгаргыла дайыма силердин атыңарга биз дуадабыз иншалла. Эсиңерден чыгаргыла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğandar, bugün bizdin sözümüz Hüccetül İslam, Müceddid el-İmam Abu Hamid el-Gazali'nin Eyyuhel veled, ey menin oğlum degen temadağı kitabından aytабыз. Бұл kitap
чындыгында ошол адамдын тарбиясы, адамдын багыты кандай болуш керек деген маселени камтыйт. Имам Худжатул Ислам Газалийден сурашкан, бизге осуят бериңиз деп. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн хадистеринде көп учурда карап отурсаңыз, кээ бир адамдар келип пайгамбарыбыз алейхиссаламдан осуят сурашкан. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам кээ бирлерине ла тагзаб, ачууланба деп айткан. Башка бирөөлөрүн ата-энеңе сыйла деп айткан. Ал эми башка үчүнчү бирөөнө түндө туруп тахажжуд намазыңды калтырбай оку деп айткан. Демек ар кимдин акыбалына жараша, ошого жараша осуят айтылып келген. Бардыгына бирдей учурда эмес. Мына ошондой имам Газалийдин шакирттеринин бири, сүйүктүүлөрүнүн бири бир насихат, мага осуят айтсаңыз дегенде имам Газали мына ушул китепчени бизге жазып калтырган. Бул ошол тасаввуф же болбосо жүрүш туруш, таалим тарбия илиминде өтө зарыл китептердин бири. Бул киши айтат: "Айюхал валад, эй уулум" дейт. "Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummatahu qawluhu alamatu i'radillahi anil abdi iştigaluhu bima la ya'nihi." Aytat, Allah Taala'nın pendeden yüzüyürüp, Allah Taala kaysi bir pendeni jakşı görüböy, oşol pendege bakıt kaalabay kalgandыгынын belgisi var deyt. Kudayım biz jakşı görsün деп айтабыз да. Бирок кээ бир адамдарды Кудай Таалам жакшы көрбөй, андан жүзүрүп калат, мына ошонун белгиси бар дейт. Ал кайсы белги десе, иштигалуху бима ла я'ниhi, өзүнө тиешеси жок, өзүнө таандыгы жок, колунан келбеген иштерге аралашып, ошол иштер менен жүрүп калуусу дейт. Bir adam var, urmatlı bir tuğanım, bala çakasın bakpayt, үй бүлөсүн bakpayt, jaz geldi bir köçöt ekpeyt. Bирок сүйлөгөн сөзү өзүнө колунан келбеген нерселерди сүйлөп, адамдарды айт, аны айтып, буну айт, ошентип жүрүп алгандар бар. Кээ бир журналисттерибиз бар, урматтуу bir tuğanım, бул адамдардын ортосундагы маалыматты камсыз кылуу үчүн эмес, балким эптеп эле ушак айтып, эл билбеген сөз айтып, атың чыкпаса жер өрттө деп бир маалыматты айтып, адамдарды удурутка менен алек боло турган дагы кээ бирөөлөр бар. Кээ бир аалымдарыбыз бар, мисалы үчүн, алар элдерге дин айтыш керек, бирок алар андан башка алек болуп жүрө бергендери бар да. Демек Кудай Таалам ар кимге кандай өнөр берсе, кандай адистик берсе, кандай макам, орун жай берсе, ошол орундун көркүн чыгарыш керек болот дагы, өзүнө тиешеси жок. Ал аралашпаган нерсеге киришпеш керек деген сөз. Ошон үчүн динибизде дагы саясаткарлашпа деген сөз адамдардын бардыгын эмес, балким саясатчы эместерге саясаткарлашпагыла, ал эми саясат, ал саясатчынын иши, дин молдонун иши дегендей кеп. Демек кайсы бир адам өзүнө тиешеси болбогон, колунан келбеген, дээрлик жакын жууктабаган ишке аралашып жүрүп аткан болсо өзүнөн өзү эле, демек ошонун өзү анын бактысыз экендигинен кабар берип турат экен. Ошон үчүн бардыгыбыз эмне иш кылып атам? Ушул эртең менен турганым, олтурганым, барганым, жегеним, сүйлөгөнүм бардыгы мен аткара турган ишпи, же мен аткарбай турган ишпи деп ошого маани бериш керек. Болбосо мына айтат бул жерде, Аллах Тааланын ошол адамдан жүз үйрөгөндүгүнүн белгиси, ошол адам өзүнө тиешеси жок иштерге аралашып жүрүүсү дейт, урматтуу бир тууганым. Кээ бир маселе бар, Кудайдын гана иши. Ага биз аралашпашыбыз керек. Эмне үчүн көзү мындай кылып жарат, тигиндей кылып жаратты деп. Кээ бир иштер пайгамбардын гана иши, урматтуу бир тууганым. Кээ бир иштер, кээ бир адамдардын иши, алардын бардыгына биздин аралашканыбыз туура эмес болуп эсептелет. Пайгамбар алейхиссалам башка бир хадисин келтирет. Wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghayri ma khuliqa lahu lajadirun an tatula alayhi hasratuhu. Эгерде инсандын өмүрүнөн кайсы бир убакыт дейт, İnsan жаралган нерседен башка бир нерсеге кете турган болсо, анда бул адамдын өкүнүүсү узаргандан узарып кете берет дейт. Адам эмне үчүн жаратылган? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Ва ма халактул инса вал джинна илля лиябудун." Мен адамдарды, инсандар жана жиндерди Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Адамдын жаралуудагы максаты Кудай Таалама ибадат кылуу болуп эсептелет. Ибадат деген эмне? Бул жашоонун бардыгын Кудайым буйруган нерсени аткарып, Кудайым тыйган нерседен тыйылып жашоо деген сөз. Басып атканыбыз, турганып атканыбыз, ойлонуп атканыбыз, кармап аткан ишибиз ошол Кудайдын буйругуна туура келип атабы? Жана Кудай тыйган нерсеге каршы келип калган жокпу деген суроону дайыма коюп туруш керек. Шариятыбызда илмул хал деген илим бар, урматтуу бир тууганым. Илмул хал деген эмне? Азыркы абалынын илими.
Ар бир адам илим алуу парз ар бир адамга. Бирок илимдин бардыгын алуу парз эмес. Адам өзүнүн акыбалын, эртең менен турганда кантип туруу керек экендигин, тамак жегенде кантип жеш керек экендигин, үйлөнгөндө кантип үйлөнгөн керек экендигин, өлгөндө кантип gömүлүш керек экендигин, ошонун бардыгын эмне билип алыш илмул хал, абалдын илими. Ошону билиш ар бир адамга парз болот да. Тафсирди билиш бардыгына парз эмес, фыктын баары шарт эмес бардыгын, урматтуу бир тууганым. Азирет Умар базарга барган учурда, урматтуу бир тууганым, базардан өкүмдөрүн базарчылардан сурайт эле. Кимдир бирөө базардын өкүм билбей калса, ошону базардан кууп чыгарат дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мектептеги мугалимдердики же биздин жанагы мисалы үчүн иштеп аткан иштчилерибиздин бардыгы өздөрүнүн адистери болуш керек. Эгер колунан келбей турган иш берилип калган болсо, ошого коркпой эле бара бере турган болсо, аларды бала уруппу же башка бир нерсе кылып жумуштан айдап жибериш, урматтуу бир тууган, керек болот. Анткени бул адам өзү эмне өмүрүн туура эмес жака жумшап аткан болуп эсептелет. ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. Başka bir sözünde aytat Peygamberin sözü de, kimdir biröөнүн jaşı 40'tan ötse, 39 40'a gelse, jaşı 40'a gelse, 40'a gelip jaman jagынан jakşı jagı көбүрөөк bolboso, anda bul adam özүн tozokko daярдай берсин дейт. Жаштык мастык кеттеми, 20'a чыктың, 30'a чыктың, бирок 40'a келгенде жаман жагын, жакшы жагын көбүрөөк болбосо, дагы деле делдеринип жаштардай болуп башка кылып, мушташып аткан, урушуп аткан, фитна кылып аткан, зына кылып аткан, өбүшүп аткан, дагы бир нерсе кылып аткан, ушак айтып аткан, гыйбат сүйлөп аткан боло бере турган болсоң, демек сен тозокко даяр болуп калган адамсың деген сөз болот. 40'a чыктың, таразага салып көр. Жакшы жагыңы, жаман жагыңы. Жакшы жагың көбүрөөк болуп, жакшы жагың азыраак болуп аткан болсо, демек сен түз жолдо кетип атасың, сенде үмүт бар бейишке кирип калганга деген. А бирок жаман жагың таразаны басып кеткен болсо, жакшы жагың азыраак болуп калган болсо, урматтуу бир тууган, анда тозок өзүңү даярдай бер деди. Имам Дайлами Фирдаус китебинде Азирети Алиден риваят кылган мына ушул сөз ошондой эле Азирети Ибн Башкуал өзүнүн Асила деген китебинде Азирети Абдулла ибн Аббастан риваят кылган асарда мына ушундайча келет. Демек жана 40'a толгондо, 40'a келгенде 40 деген сөздөрдүн бар жөндөн жөн эмес. Пайгамбар 40'a чыкканда пайгамбарчылык келген дегени адамдын акылы толду деген сөз болот. 40'a чыгып акылың толбосо, эми мындан бияка толбойт деген сөз. Ошон үчүн 40'тан кийин дагы эми акыл толуп калат деп күтүштүн кереги жок, урматтуу бир тууганым. Ошо болду, мунуку эми ушундай экен деп ошого жараша мамиле кыла бериш керек. Анан бирөөлөр 60'га чыкканда деле күтүп отура берген менен андай нерсени таптак, урматтуу бир тууганым, кереги жок болот. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. Ушул айтылган 3 хадис, ушул 3 осуят илим ээлерине жетишерлик осуят, урматтуу бир тууганым. Чындыгында илгерки адамдар пайгамбардан бир осуят угуп, ошол осуят менен өмүрүн өткөргөн. А биздики жума сайын 15'тен 40'tan осуят угабыз, бирок ар жума сайын угабыз абалы жакшы жакка жетпейт да. Күндөрдүн бир күнүндө бир адам келип пайгамбарыбыз алейхиссаламга жолугуп, пайгамбарды осуят сурады. Пайгамбар алейхиссаламга жооп берди, айтты: "Кул аманту биллахи сумма истaqim." Аллах таалага ыйман келтирдим деп айтып, андан кийин түз жүр деди. Түз жолдо түз жүр деп айтты. Болду. Өмүрүндө 2 ооз сөз. Ыйман келтир Кудай таалама, кийин түз жүр деген. Ошону карманды, андан башка шарият уккан жери жок. Бирок ошол адам ошону менен бейишке кире турган болду, урматтуу бир туугандар. Демек адамдын маселени көп уккандыгында же аалым болуп калгандыгын эмес, уккан нерсеге амал кылгандыгында, урматтуу бир туугандарым, турат экен. لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد. Sen kıla turgan amallarыңды банкрот кылып алба дейт. Ахвалың бош калып калбасын. Кыяматка барганда мышык илей турган абалга келип калбагың дейт. Sen билгиниң дейт. Илимдин өзү, жылаңач илим, амалы жок илим сенин колуңдан кыяматта жетелебейт дейт. Бул кандай, урматтуу бир тууганым, илим алгандарга. Бирок илим берип атканда ошону амал деп берип аткан болсо, бул амалга кошулат. Бирок көп адамдар арам экенин билет, адал экенин билет, башка экенин билет. Бирок ошого карап ошентип аткан болсо, анда бул адамдар, урматтуу бир тууганым, булар күйүп аткан болот. Кээ бир адамдар айтышат, ушул адам билет эле ушуну, билип туруп ушинтип кылып атат, билип туруп мындай кылып атат, ширк нерсеге кирип кетип атат, башка кылып атат деп айтышат. Эмне кылабыз эми? Эгерде Кудай таалам бирөөгө илим берип амал бербесе, демек ал өзүнүн проблемасы, ал биздики эмес. Анткени шариятыбызда аалымдын даражасы амал кылганы менен билинет да. Шариятта аалым маалымат чогултуп алганга айтылынбайт.
Китеп илим жазып койсоң, китеп алым экен төргөтүңүз деп китепке айтпайт. Же хардиске илим толтуруп келсең, хардис төргөтүң деп айтпайт, урматтуу бир тууганым. Шариятыбызда илимге амал кылган адам гана илимдүү деп эсептелет. Мисалы үчүн дейт, бир адам дейт, 10 кылычы бар дейт. Токойдо кетип атса, бул адамга карчыкыр келип кол сала турган болсо, 10 кылычы бар адам тура берсе, кылычтар сактап калабы? Андай эмес дейт. Жок, 10 кылыч болуп туруп, бирок бирөөнү иштетпесе, анда карчыкырдан сактап кала албайт дейт. Бирок бир адамдын бир эле кылычы болуп, же бир эле макиси болуп, же бир эле таягы болуп, ошону иштетип өзүн корголоп калса, бул сактап калышы мүмкүн дейт. Илим дагы мына ушундай. Илимдин көп талат көп адамдар дейт. Бирок ага амал кылышпайт. Демек, бул адамдар душман келгенде кылычын көп чогултуп алып, китебин көп чогултуп алып, бирок ошону менен өзүн коргой албай, тоса албай калган адамдардын мисалында дейт. Ошондой эле кээ бир адамдар 1000 маселе үйрөнөт, 1000 китеп жыят, бирок жыйганы менен ошого амал кылбайт дейт. Азыр Кудайга 1000 мертебе шүгүр, илгери айтчу элекпиз. Түркия эле кандай бактылуу. Анткени Түркияда көптөгөн китептер которулган. Бир адам арабча билбесе деле, түрк тилинде окуса, адам алым болуп кала турган, жарым алым болуп кала турган маалымат топтолуп калды дер элек. Андан кийин эркиндиктен кийин өзбек туугандарга суктанып баштадык. Бир адам өзбек тилинде китеп окуй турган болсо, Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун жана башканын китептерин окуп, ошону менен маалыматын көбөйтүп алса болот дечи элек. Бирок азыркы күндө кыргыз тили дагы мына ошондой тилдердин катарына кошулуп калды. Кыргыз тилине оодарылган Кур'ан-ы Каримдин маанилеринин котормосу 10 чакты, урматтуу бир тууган. Бир эле эмес. Пайгамбарыбыздын тарыхынан өзү, сыйрадан өзүн 20 китеп котормо жазганы менен бул, урматтуу бир тууган. Окуп бүтпөйсүн. Мен атайын чогултам да пайгамбардын тарыхынан түр-түрү менен 20 ашык китеп кыргыз тилинде жазылды жана которулду. Тафсирдин өзү 11, 12, 15ке чейин Кур'андын маанилеринин котормосу жазылынды. Фык боюнча, акыйда боюнча, башка боюнча, фазаил боюнча, масаил боюнча. Демек, бир адам кыргызча билип 36 тамга тааный турган болсо, эчтеке билбейм деп айтканга эч кандай, ана урматтуу бир тууганым, худжжаты, далили, урматтуу бир туугандарым, жок калды дейт. Илгерки өткөн жөөттөрдүн тукумунда бир адам Аллах Таалага 70 жыл сыйынды дейт. Кийин ибадаттын фазилетин билдириш максатында, периштелерге бир маанини жеткизүү максатында Кудай Таалам периштелерди ошол адамга жиберди дейт. Ал адамдар келип, ал периштелер келип, ошол 70 жыл сыйынган адамга, урматтуу бир туугандарым, айтты дейт. Аннаху ма'атилкал ибадати ла ялиqu бихил жаннату. Сен 70 жыл баш көтөрүп ибадат кылдың, бирок 70 жылдык ибадатың сени бейишке киргизе албайт. Сен ибадаттын өзү менен бейишке кирип кетпейсиң сен, деп айтты дейт. Дегенде тигил пенде айтты дейт: "Нахну хулиqna лил ибадати, фаянбаги лана ан нa'будаху." Периштелерге карап айтты дейт: "Биз инсандар Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн жаратылганбыз. Ошон үчүн биз ибадатты кылышыбыз керек болот. Ал эми бейишке киргизүү амал себеп болот, бирок Кудайдын өзүнүн фазлы карам айкөлдүгү менен болот" деп айтты. Демек, кээ бир адамдар кичине намаз окуп калса, 4 жыл ажылыкка барып калса, 15 сом зекет берип калган болсо, мечитке талтайып чыгып калгандар бар. Эмнеге? Мен амалга кирип кала турган болдум, мен бейиши болуп кала турган болдум деп, куду бейиштин ачкычын алып, мойнуна илип, сепичке илип алгандай кылып көргөндөр дагы бар да. Жок, андай эмес. Чыныгы ибадат адамдар ибадатты Аллах Таала буйруган деп аткарат. Бейишке түшөйүн, тозокто сактанайын деп эмес. Биринчи маселе, Аллах Таала мени жараткан максат мына ушул. Болбосо бейишке кириш үчүн адам өмүр бою баш көтөрүп ибадат кылса, ал жетиштүү болуп бербейт, урматтуу бир тууганым. Демек, амалды кылыш керек, ошол себеп болот, бирок Кудайдын өзүнүн фазли карамы менен. Аллах Таала ошол периштелерге кабар берип айтты. Пенде эмне деп айт десе, пендеңиз айткан өзүңүз жакшыраак билесиз деди. Дегенде Аллах Таала айтты: "Иза хуа лам ю'рид ан ибадатина, фанахну ма'ал карами ла ну'риду анху." Эгерде ошол бизге кылган ибадаттан баш тартпай эле турган болсо, биз дагы өзүбүздүн айкөлдүгүбүз менен анын өзүнөн баш тартпайбыз деди, урматтуу бир тууганым. Демек, Кудайга жагынуу, Кудайдын итаат кылуу биринчи орунда турган маселе. Азирети Умардан айтылган сөздө пайгамбарыбыз алейхиссалам деп айткан деп айтышат: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу, вазину амалакум кабла ан тузану." Өзүңөр эсеп китеп алынганга чейин өзүңөрдүн эсеп китебиңерди кылгыла.
Силерден бирөө сурак алганга чейин өзүңөрдүн сурагыңарды өзүңөр алгыла. Амалыңар таразага тартылганга чейин өзүңөр амалыңар таразаңарга тарткыла дейт урматтуу бир тууганым. Кыямат эсеп болот ошого чейин. Жанагы бухгалтер келип текшерип ревизия басканга чейин эгер дайым өзүң ревизия кылып жүргөн болсоң, сага маселе урматтуу бир тууганым оңоюраак болот эмеспи? Ошон үчүн ревизия басып келгенден мурда өзүңү ревизиялап ал деген сөз болот да. Ошол сыяктуу эле адам акыретте кыяматка барганга чейин амалдарын айтып деп, адамдардан кечирим сурап, алардан өтүп бардыгын ордуна алып келип алыш керек болот урматтуу бир тууганым. Азирети Али каррамаллаху важхаху айтат: "Ман занна аннаху бидунил жахди ясилу фахуа мутаманнин, ва ман занна аннаху бибазлил жахди ясилу фахуа мутааннин." Кимде ким амал кылбай туруп эле, кыйналбай туруп эле жетип алам бейишке, жетип алам жакшылыкка, оңой нерсеге жетип алам десе, бул мутаманнин, бул кыялдануучу адам гана деди. Адам кыял менен жетпейт бир нерсеге, ага аракет болуш керек. Ваман занна, кимдир бирөө күмөн кылса, аннаху бибазлил жахди ясилу, аракетим менен гана жетип алам десе, бул адам өзүн кыйнаган адам деди. Демек, адам аракеттен алып калбаш керек, аракетке байланып калбаш керек. Аракет сөзсүз түрдө болуш керек, бирок бере турган Кудайым өзү. Азыр биздин кээ бир туугандар чыкты, якин деген сөз айтып атышат. Кудайга толук ишенүү деп туруп, бала чака баккандан калып, үйдү карагандан калып, көчөгө чыгып кетип аткандар эмне десе, Кудайга толук ишенебиз дейт. Булар бир мисал келтирет. Пайгамбар алейхиссалам айткан: "Силер якин келтиргенде, тобокел кылганда куштай болгула. Куш эрте менен ачка учуп кетет, кечинде курсагы ток учуп келет" деди. Биз да куштай болобуз. Куштун эгип койгон эгини жок, сайып койгон дарагы жок. Куш өзүн багып атат го. Кудайым бизди куштай кылып багат. Биз да куштай болуп жүрө беришибиз керек деген азыр биздин куштар пайда болуп калган. Бирок бул бечаралар өздөрү пайгамбарыбыздын хадисин түшүнбөйт. Пайгамбар алейхиссалам алма буш оозума түш деп туруп эле чымчык оозун ачып курт түгүт отургулаган жери жок. Ошол курттун колунан келген эмгеги чымчыктыкы. Бул канатын күйлөп учуп кетүүсү. Мунун эмгеги канатын күйлөгөндүгү, уясынан учуп чыгып издегендиги, кечке чейин жүрүп кечинде курсагы ток келгендегиси. Бул анын колунан келген нерсе ошол. Ал эми адамдар кесип алып, өнөр алып, иштеп ошол нерсе менен бала чакасын багуусу анын мойнунда урматтуу бир туугандар милдет болуп эсептелет. Иштебей туруп, Кудайым мени бага, Кудайым иштетпей туруп сени багат урматтуу бир тууганым. Бирок Кудай Таала ушул ааламды себептерин аалам кылып жараткан. Ар нерсеге бир нерсени урматтуу бир тууганым эмне себеп кылып коюп берген. Азирети Хасан аль-Басри айтат: "Талабул жаннати била амалин замбун миназ-зунуби." Амал кылбай туруп, сооп иштерди кылбай туруп, салих амалдарды аткарбай туруп, бейишти издөө бул күнөөлөрдөн болгон бир күнөө деди. Мен күнөө кылган жок, бейишке киргим келет деп тасып тартып отура бере турган болсоң, же намаз окубай турган болсоң, менин жүрөгүм таптаза деп туруп, ушинтип эле өзүңчө мен деле мусулманмын деп айтып туруп, мусулмандын кылган кылыгын кылбай башка нерсе кыла турган болсоң, урматтуу бир тууганым, сен деген бул күнөө иш кылып атасың, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар бар, элдер түндүк түштүккө бөлүп аткан, урууга бөлүп аткан, башка кылып аткан, кайраштырып аткан, чагыштырып аткан, экөөнү уруштуруп жиберип, ошондон бакыт көрө тургандар бар да. Кээ бир адамдар бар, революция болгондо, ызычуу болгондо, митинг болгондо, мародерлук болгондо байынып алат дагы, анан аю чейинге киргенде кирип, ошол уурдап алганын соруп, таманы соруп жеп отуруп, анан түгөнгөндө кайра митинг кылган, ызычуу кылганы, мародерлук кылганы чыга тургандар бар, урматтуу бир тууган. Мына ошолордун кылган арам иш. Ошол нерсеге урматтуу бир туугандар аралашып калбаш керек. Жаз келгенде кыргыздар илгери жигиттер менен кыздар көбөйт десе, элдин баары көбөй турган болуп калды. Бардыгы көчөгө чыгып митинг кылабыз, антебиз, минтебиз деп шайтандын васвасасына кирип, дыйканчылык кыла турган убакта, жаз жарыш болгон убакта жазды башка нерсеге жумшап жиберген таптакыр шариатка туура келбеген нерсе. Азирети Хасан аль-Басри айтат: "Аламул хакыйкати тарку мулахазатил амали ла таркул амали." Акыйкаттын белгиси эмнеде? Акыйкаттын белгиси дейт, бул амалды эсептегенди таштоо, амалдын өзүн таштоо эмес дейт. Биз адамдар амал кылат, мынча намаз окуп койдум, мынча ораза тутуп койдум, мынча зекет берип койдум деп, кылган амалын эсептеп, ошону мулахаза кылып, эске алып, ошол амалына таянып жүрүп калат дейт да. Жок, амалды эсептегенди, жакшылык кылганды санаганды таштоо, бирок амалдын өзүн таштоо эмес деди.
Kээ бир адамдар фа'буд роббака хатта ятиякал яқин. Сен Аллах Таалага сыйынгының саңа яқин келгенге чейин деген аят тугаттагы мага яқин келди, ыйманым толук болду. Эми мындан ары намаз окубай жүрө берсем болот деп айткан келеси олор дагы бар. Андай эмес. Кур'ани Каримдеги яқин деген сөз урматтуу бир тууганым, бул өлүм деген. Анткени өлүм ушунчалык акыйкат урматтуу бир тууганым, биздин бардыгыбыз өлөбүз. Бардыгыбыз бай болбошубуз мүмкүн. Бардыгыбыз кембагал болбошубуз мүмкүн. Бардыгыбыз илимдүү болбошубуз мүмкүн. Бардыгыбыз мусулман болбошубуз мүмкүн. Же бардыгыбыз башка болбошубуз мүмкүн. Бирок бардыгыбыз сөзсүз түрдө өлөбүз. Демек, яқин күмөнсүз келе турган нерсе өлүм, өлүм келгенге чейин Кудайга сыйын деген маселе мына ушундайча турат. Hazreti Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytat: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt vel-ahmaku men etba'a nefsehu havaha ve temenne alallahil amaniyya. Akıl estu adam kim deydi? Peygamberimiz hazır bizge formula verdi. Akıl estu adam kim? Anın akıl esi yok, ahmak bolğan adam kim? Uşunun formulası. Hazır adamdardın bardıq özünü akıldı seze veret. Çöntөгөн эки тыйын түшүп калса акылдуу сезип алат бардык урматтуу бир тууганым. Бирок чынык акылдуулук эмне жана чынык акылсыздык эмне аны пайгамбарыбыз бизге айтып берет. Ал-кайису эстүү адам ким? Акылдуу адам ким? Мен дана нафсаху ва амила лима бa'дал маут. Бул өзүн нафсин эстеген, эсептеген адам. Өзүн суракка алган адам жана өлгөндөн кийинкиге иштеген адам. Ölüm tübөлүк бар. Акырет tübөлүк, жашообуз кыска убактылуу. Мен дайыма мисал кылып айтам. Эртең менен самолетке учуп кетип атып 4-тө барсаң, вечерканын жанында адамдар гези сатып аткан болот да. Ана мен айтам да, ушуну сатпай эле койбойсуң, уктабайсың, саат 11-де келесиң десем, жок, азыр кыйналган менен, зато күнүм жакшы болот, ушу менен үй алдым, машина алдым, балантүкүн дейт урматтуу бир тууганым. Азыр жакшы үй салгандарды карасаңар, 20-30 жыл мурда эмне кылып жүргөн, кыйналып иштеп жүргөн. Ошондо уктап атат, азыр уктап атат. А бирок ошондо кыйналгандар азыр жыргап жашап атат урматтуу бир тууганым. Булар неге кыйналган? Убактылуу кыйынчылык, бул узак болгон келечекти каалап аткандар, эстүүлөр. Эми ошол эсти бияка да коюш керек. Дүйнөң ушунча иштеп атасың сен. Дүйнөң убактылуу, анткени өлбөгөн эч ким жок, бардыгы өлүп атат. Аны билип атасың сен. Акырет түбөлүктүү болгондон кийин чындык акылдуу адам акырет үчүн иштеш керек болот. Бирок акырет үчүн иштеш керек деген сөз, кээ бир адамдар дүйнөнү таштап, тамак жебей, кийим кийбей, жакшы салбай, рахаттанбай, эптеп эле кыйналып жүрө берсе болот дегенди түшүнүп алышкан, бул туура эмес маселе. Бирөөнүн үйүнө барса, мен үйүнө элчитип барды, Маккада окуйт элем, анан барсам таксирим менен жакшы иштерди кылып, эмне кылдың? Телевизорду саттым деди. Альхамдулилля. Анан жанагы үйдү мында актап атабыз, абойду сүйүп актап атабыз, жакшы экен деди. Бир эле ошо диван калды, диван жок кылсам ошондо жашообуз толук исламча болот деди. Мен айттым, ушундай исламча болот экен дедим. Десем, ушундай исламча болот. Жерге тамак же башка кылабыз. Ана ваннага кирсең да бир эле сабун, бир эле шампунь турат, башка эчтеке жок. Бияка кирсең мындай, тияка кирсең мындай. Ана мен ага бир окуя айтып бердим. Hazreti Abdullah ibn Mubarak Marwazi деген чоң алым өткөн. Мару өзүбүздүн түркмөнстандык биздин тууганыбыз. Ошол адам урматтуу бир тууганым тарки дүния, дүниөнү таштагыла, дүниөгө кызыкпа көп айтар экен. Ананын сөзүн уккан бирөө арызып келсе, үйү жанагыдай байлар жашаган жер экен мунуку. Кошунасы үй деле бай, мунуку деле бай, мунуку алардан кем эмес, заңгыраган үй экен. Анан кириптир. Кирсе бал кошулган шербеттерден берип, жакшы тамактардан берип, жакшынакай дивандар, үйлөрү бир сонун дейт. Анан жанагынын оозунан келмеси түшүп, молдон айтканын кыл, кылганын кылбай деген ушул экен го. Бул молдон качан болсо ушундай экен го. Элге башканы айтып ушундай болуп жүрөт экен го. Деп, анан 200 эмес аларчы. Биз азыр айтпайбыз бир нерсени, чүн чыкпай, мейли кыямат этип жүрө беребиз, ал айтат экен бетине. Таксырым сөзүңүздү угуп, алыстан арызып келдим элем. Тарки дүния десе, сизди жанагыда акталбеген, шып алган үйдө, жаппыс үйдө жашайт, ушундай отурат, пайгамбарды кандай болсо керек деп келсем, үйүңүз вообще дахшат болуп кетиптир. Дахшат деген таң калтыра турган болуп кетиптир. Арабчаны, өзбекче деп түшүнбөк элем муну. Бирөөлөр өзбекче сүйлөй бересиңер деп, өзбекченин өзү 50% арабча. Анан айтыптыр тууганым, мен тарки дүния деген сөз, бул ыпылас дүниөнү, арам дүниөнү таштоо дегенди айткым келет сага деди. Эмне үчүн зекет 5 парыздын бирөө. А зекетти ким берет? Бул бай берет деген сөз.
Башка бир маселеде пайгамбар алейхиссалам айтат, күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда Кудай Таалама жакыныраак деп айтат. Ал сөз каяктан келип чыгат дейт. Ошон үчүн мен таркы дүния деген сөз, дүния ыплас пас төмөн деген сөз, ошол нерседен бийик бол деген сөз. Дүйнөнү жүрөк эмес колуңа сакта деген сөз. Ар бир таптаган тамагың жегениң колуңдагы дүнүйөң адалдан болсун, арамдан болбосун деген сөз деди урматтуу бир тууганым. Демек, чыныгы илимдеги адамдар, чыныгы такыба инсандар илимди мына ушундай түшүнүшөт эле. А бирок биздикилер таркы дүния десе, аны сатып, буну сатып отуруп бардыгын ушинтет. Анан бир күн айтат, телевизор арам да дейт, туура арам да дейт. Мен деген, мен айттым арам эмес дедим. Десем, астагфирулла, телевизордо жаман нерселер бар. Деп мен айттым, анда терезеңи дагы дубал менен тосуп кой десем, эмнеге тосуп коем деп. Мен айттым, телевизор менен терезенин айырмасы эмне дедим. Терезенин түбүндө экөө жанагы кече 8 кабатка чыгып алгандарды көрдүңбү, жана гейлерди. Ошо экөө гейлик кылып аткан болсо, же лесбиянка кылып аткан болсо, терезеде минтип караганың арам болот, терезени жаап коюш керек. Анан булбул сайрап аткан болсо, гүл ачылып турган болсо, карап рахат жытасаң боло берет. А телевизордагы мына ошондой эле. Жаманын өчүрөсүң, жакшысын көрөсүң сен. Десем, анда бекер саткан турмаймынбы дейт. Бекер саткансың. Мени каяктан көрөт эле сатпасаң. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, илимге келгенде, динге келгенде, дин адамдын каалоосу менен болбойт. Таквачылык деген эмне десе, сенин көңүлүңө туура келгени таквачылык болуп, ал дин болуп калбайт урматтуу бир тууганым. Дин Аллах Таала айткан нерсе дин, пайгамбар айткан нерсе дин, ушул экөөнөн чыккан нерсе дин болуп эсептелет. Каала Аллах ва каала Расул. Кудайым айтты, пайгамбарым айтты, ушул дин, андан башка нерсе дин эмес. Дин акыл эстүүлөрдүн акыл эси менен, философтордун фалсафасы менен, же акындардын бир төкмөлүгү менен, же бир чечендердин сөз эмеси менен дин болуп кала турган нерсе эмес. Ошон үчүн Азирет Али айткан, урматтуу бир туугандар, дин ой менен болбойт, дин акыл менен болбойт. Эгерде дин акыл менен болсо, масыга мас тартканда үстүн эмес, астына тартат элек дейт. Анткени асты кир дейт, үстү кир дебейт да. Бирок дагы деле үстүн тартат. Анткени ошентип бизге пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир туугандарым көрсөтүп берген. Ошон үчүн таквалык кылганда, динди карманганда, акыйкатка барам дегендердин бардыгы ушул динибизде барбы, ушул шариятыбызда бар деп сурап билип, андан амал кылыш керек болот. Элдер кылып атат экен деп кыла берген, ал дагы дин болуп эсептелет урматтуу бир тууганым. Элдер кылып атат экен, элдердин баары ушундай экен деп айткандар да урматтуу бир тууганым айта бере турган болуп калды. Түшүнүктүү урматтуу бир туугандар. Амин. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллах субханаху ва таала элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Токчулук, бейпилчилик берсин. Кудай Таалам элибиз, журтубуз, жерибизди асмандан, жерден келген, күндөн, түндөн келген балайдан сактасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым ооруп аткандарыбызга шифай ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн белип күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Кудай Таалам жума күндөрдө ким кандай дуа кылса, үмөт кылса, Кудай Таалам ошол тилектерге баарына тегиз жеткизсин. Жума күн берекелүү күн. Берекелүү күндө ким дуа кылса, ошол берекелүү күндүн берекелүү учуруна туш келип калса, дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Ушул дуа кылган убагыбыз ошол тушка туш келген болсун. Кудай Таалам шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай Таалам кайсыл жерде мусулмандарга зулумдук кылып аткан болсо, ошолордун бардыгын өздөрүнүн проблемасы менен алек кылган болсун. Кудай Таалам алыста жүргөн, сыртта иштеп жүргөн бир туугандарыбызды, окуп жүргөндөр, илим алып жүргөндөр, иштеп жүргөндөр бар, бардыгын жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай Таалам элибизге, элибиздин ынтымагына, тынчтыгына, биримдигине, коопсуздугуна шек келтирем дегендерди Кудай Таалам аларга хидаят берсин. Эгер булардын тагына хидаят жазылбаса, Кудай Таалам булардын өздөрүнүн кылгандары менен, колдору менен жок кылган болсун. Кудайым элибизге сугарткан, көз арткандардыга инсап берсин. Кудайым шерменде кылбасын. Эл үстүндө элге кызмат кылып аткандардын тилектерин берсин. Кудай Таалам баары жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Ооба сома тайбас таалай берип Кудайым өз алгулум десин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin amin amin. Bi rahmatika arhamar rahim.